Түрктөр кантип коноктошушат? Түрк эли меймандостугу менен дүйнөгө белгилүү. Үйүнө конок келсе көчө жылуулук жана сый менен тосуп алышат. Конок босогодо "Хош келдиңиз" деген жылмаюу менен кабыл алынат. Тамак ашты көбүнчө өз колдору менен жасашат. Дасторкон кандай болот? Салаттарга майонез ордуна ден соолукка пайдалуу айран кошулат. Бөйрөк, пирог, печеньелер, каттамалар жасалат. Чай жана кофе сөзсүз түрдө. Түрктөр чайды кичинекей стакандарга ысык жана көбүнчө сахарсыз ичкенди жакшы көрүшөт. Дасторкондон кийин түрк кофеси сөзсүз түрдө пирог, таттуулар менен берилет. Коноктордун салымы. Түрктөрдө келиндер гана иштесин деген түшүнүк жок. Коноктор көбүнчө үй ээлерине жардам берип, баарын чогуу уюштурушат. Дасторкондон кийин ыңгайлуу дивандарга отуруп, кофе ичип, маектешүү түрктөрдүн сүйүктүү адаты. Түрк элинин меймандостугу ар бир адамды таң калтырбай койбойт. Алар үчүн конок өзгөчө адам.